Арбаңыздар мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн бизде конокто врач, детский массажист, нутрициолог Феруза Мамасадыкова эжекебиз келип отурат. Арбаңыз кош келиптирсиз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Эң алгач эле сизге сөз узаткым келип атат. Өзүңүздү кыскача тааныштырып, жана нутрициолог деген бул ким, эмне кызмат аткарат? Баарыңыздарга салам. Мен жаш балдардын реабилитологу, массажист, алтын ала кан балдардын ден соолугу чыңдоо борборунун негиздөөчүсү жана азыркы учурда врач, реабилитолог, нутрициолог. Жаш балдарды, алардын энелерин дагы карайм. Негизи нутрициология бул туура тамактануу. Нутрициолог эле эмес, мен превентивный дагы врачмын. Превентивный врач деген бул азыр оорунун алдын алуу дегенди билдирет. Мисалы мурун биз оорунун адам ооруп калгандан кийин ошол оору менен күрөшсөк, азыр ошол ооруга жеткизбей алдын алып, көбүнчө басымды ошол оорунун алдын алууга жасап жатабыз. Ошол превентивный врач, нутрициолог деген ошол витамин, минералдарды туура тандап, тамак ашты туура тандап, анан оорунун алдын алуу дегенди билдирет. Азыр ошол жаатта иштеп жатам. Абдан сонун. Сизди тааныганыма ушунчалык кубандым. Анткени азыркы коомдо нутрициологдор менен иштешкендер да көбөйдү. Ошол эле туура эмес тамактануу көйгөйлөрү менен, туура эмес дарыларды ичүү көйгөйлөрү менен. Айтсаңыз, эң алгач эле сууну туура ичүү дагы арыктатат деп айтышат да. Бул мифпи же чындыкпы? Негизи сууну туура ичүү бул арыктатуу үчүн эмес, ден соолукка керек да. Суу бул биз организмибиз 90%-дан көбү суудан турабыз. Биздин клеткаларыбыз, биздин организмибиз ушунчалык сууга муктаж. Суу дегенде эле биз көбүнчө ойлойбуз, бул компот, сок, чай, же болбосо ошого окшогон суюктуктар деп. Бирок таза суу бул жерде сууну туура ичүү деген таза сууну туура ичүү дегенди билдирет. Таза сууну дагы адамдын килограммына карап өзү туура ичүүнүн эрежеси бар. Бирок мындайча алып караганда, мисалы чоң адамга азыр эми күн аябай ысык. Күн ысыкта биз тер менен, дем алуубуз менен сууну көбүрөөк жоготобуз да. Ошого, например, азыр мисалы сууну орточо эсеп менен алганда чоң адам болсо 2,5-3 литр ичүү зарыл. Чай эмес, кофе эмес, компот эмес, таптаза мындай суу. Ал эми жаш балдарга дагы суу өтө маанилүү. Обезвоживание деп коет. Бул деген суунун организмге жетишсиздиги. Суу организмге жетишпей калганда балада бүт процесстер жакшы жүрбөй калат. Ошондуктан балага дагы сууну туура ичүү абзел. Мисал алып карасак, эмизген балдар бар, 1 жашка чейин, аларга апасынын сүтү менен суу барат. Бирок ошол азыркы ысыкта аларга дагы кошумча суу берип туруу зарыл. Мисалы 100 мл-дан 200 мл чейин. Чоң балдар, мисалы 5 жаштан 15 жашка чейинки балдар, мисалы 15 жаш уже чоңго кирет, 5 жаштан мисалы 10-12 жашка чейинки балдарга 1,5-2 литр суу азыр ичүү зарыл. Жөн эле таза сууну. Ошол эле учурда таңкы тамактануу бул канчалык маанилүү? Негизи менин оюмча эң маанилүү тамактануу бул таңкы тамактануу. Көп учурда биз кандай ката кетиребиз? Эртең менен тамак жебейбиз. Анан обедке барып тамакты көп жеп алабыз. Бириктирип жейбиз. Анан дагы үйгө келип дагы коюураак тамак кылып, дагы көп тамак жеп, ошентип анан жатып уктайбыз. Негизи бизде өзүбүздө дагы сүннөттө бар го, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, тамакты аз-аздан, бирок убакыт менен жеп туруш керек. Мисалы, ашказандын 1/3 бөлүгү тамак, 1/3 бөлүгү суу, анан 1/3 бөлүгү аба болсун дегендей эле. Таңкы тамактануу бул биздин организмибизди ойготот. Биздин өтүбүздү ойготот, биздин ичегилерибизди ойготот. Биринчи тамак менен мен негизи, как нутрициолог катары сунуштайм, биринчи таңды суу менен баштоо керек. Анан жөнөкөй эле суу эмес, кофе эмес, чай эмес, жылуу суу менен. Биз жылуу суу ичкенибизде бүт организмибиздеги ичеги карындар ойгонот, анан өт иштеп баштайт. Эң биздин организмибизге керектүү орган бул өт.
Биз өткө көп маани бербейбиз. Өтү толуп калса барып эле врачтарга, хирургдарга барсаң, дароо эле алып коюшат. Өтүң толуп калыптыр, алып коелу, бул өтүң жок болсо деле жашай бересиң деп. Ооба, жашай бересиң, бирок жашооңдун качествосу деп коет, жашооңдун маңызы өзгөрөт. Себеби дегенде өт жакшы иштесе, бизде эч кандай паразиттер болбойт. Өт жакшы иштесе, бизде эч кандай гормоналдуу бузулуулар болбойт. Өт жакшы иштесе, бизде семирүү болбойт. Ошондуктан өттү ойготуш үчүн, өттү жакшы иштетиш үчүн бизге таңкы тамактануу өтө зарыл. Анан эптеп эле тамактанып эле бир нерсе жеп эле, мисалы каша, нан менен майды жеп эле кетүү, бул деле туура эмес. Таңкы тамакта сөзсүз түрдө тарелкабызда белоктор, майлар, анан өзүбүзгө жараша сложный углеводы деп коет, ошолор болуш керек. И анан эң негизгиси бул жашылча жемиштер да болуш керек. Тарелкабыз туура болгондо, ошондо биздин организмибиз витамин, минералдарга толук кандуу толуп, анан организмибизге пайдасы тиет. 6 айлык балага 6 айдан соң тамакка аралаштырабыз да, кошумча тамакка. Эң алгач аралаштырууда кандай тамактарды сунуштайсыз? Бул прикорм деп коет. Негизи өзү прикормду 4 айдан да баштаса болот. Биринчи аз-аздан берип баштайт. Прикорм деген бул баланын эненин сүтүнөн чоң адамдардын тамагына аралашып жаткан мезгилди айтабыз да. Мурунку врачтар мурун прикормду отдельно балага тамак кылгыла, балага отдельно азыктарды бышырып бергиле дечү эле. Азыр прикормду биз общий столдон кылабыз. Общий стол деген эмне? Биз эмне тамак жесек, балага деле ошону беребиз, бирок аз-аздан. Биринчи баштаганда 1 кашык. Анан 1 кашык кылып 1 жумадан кийин аны 2 кашык өткөзөбүз. Бир баштаганда эле 1 чыйна тамак бербейбиз. Эмнеге общий стол деп коет? Общий стол деген биз эмне жесек бала дагы ошону жейт. Биздин бир үй бүлөнүн, ар бир үй бүлөнүн микрофлорасы ар кандай болот. Ошол үй бүлөнүн микрофлорасы менен заражение болгондо балада иммунитет пайда болот. Ошондуктан азыр балага отдельно тамак кылып отурбай эле өзүңүздөр жеген тамактардан аз-аздан берип үйрөтсөңүздөр болот. Прикорм дегенде биз брокколини сууга бышырып, цветная капустаны бышырып балага берип, азыр эми ошондой мода болуп кетпедиби? Бирок азыр андай атайы балага брокколини отдельно бышырып берүү кереги жок. Балага общий стол деп коет, прикорм с общего стола. То есть өзүңүздөр үйдө эмне жесеңиздер, балага деле ошону бере бериңиздер. Себеби дегенде бала брокколини канча жейт? 1 ай жейт көп болсо 1 жума, 1 ай, 2 ай. Андан кийин уже ал брокколини антип жебейт. Себеби дегенде силердин үй бүлөңөрдүн тамактануусу андай эмес. Балага антип брокколи бергениңер менен ал бала көп антип брокколи жеп чоңойбойт. Ал үчүн силер үй бүлөңөр менен ошо брокколини жешиңиздер керек. Балага мисалы бир күлкүмүштүү дагы бир прикол деп коет го, бар го. Боюнда барда өзү шоколад, мороженое жеп, баланы төрөгөндөн кийин балага брокколини берип отурат го. Бул кандай пайда? Эгер ата энеси, үй бүлөсү менен ошондой тамактанса, бала деле ошону жеп чоңоет. Анан сиз брокколини өмүрү жебей, анан балаңызга сатып келип бышырып берсеңиз, макул 1 жейт, 2 жейт, бирок кийин кайра эле силер эмне жесеңер ошого аралашып кетет. Ошондуктан биринчи үй бүлөңөрдүн тамактануусун оңдоп, прикорм кошкондо ошол эле силер жеген тамактануу менен, тамактар менен азыктырсаңар, балаңыздар жакшы чоңоет. Сон жооп болду. Адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизген 3 нерсени жана оң таасирин тийгизген 3 нерсени атай аласызбы? Ооба. Негизи адамдын ден соолугу дарыканадан эмес, дасторкондон башталыш керек да, эң негизги. Биринчи эң терс таасирин тийгизген нерсе бул туура эмес тамактануу. Баары келип эле баягы ошол эле туура эмес тамактануу болот. Сөз бар го, мы состоим из того, что едим деп. Биз эмне жесек, биз ошодон турабыз деп. Эгер сиздер туура эмес тамактансаңыздар, сиз ошого жараша денеңиздердин салмагы болот, ден соолугуңуз болот, эс тутумуңуз болот. Биринчи туура эмес терс таасирин тийгизген бул туура эмес тамактануу. Экинчи бул уйку. Эгер сиз убагында уктабасаңыз, хоть миллион сомдук дары алып ичиңиз, витамин алып ичиңиз, анын бириси да таасир бербейт. Себеби дегенде уйкуну биз көпчүлүк учурда
жакшы мааниге албайбыз да, мисалы саат 1-де жатышат, 2-де жатышат, ошо менен кошо балдар да ошону жүрө берет. Бул эң туура эмес нерсе. Уйкуңуз убагында болсо, бул дагы ден соолукка көп жакшы таасир берет. Үчүнчү, бул баягы эле стресс. Все болезни от нервов деп коет. Бүт баардык оорулар ошол биздин стресстен башталат. Азыр байкасаңыз, кичинекей балдар эле нервный болуп калган, бир нерсени жактырбаса уже мындай конфликттин жолун чечишти үйрөнбөй эле балдарыбыз бизди сразу стресске алдырып эле, өздөрү ыйлап эле бат болушун каалашып. Бат болушун каалайт, баардык нерсе ошолордун каалоосундагыдай болушун каалайт. Себебинде чоңдор деле ошондой болуп калып атабыз да. Бул деген ошол өзүнүн дисциплинасын, өзүнүн тарбиялоо, ошондой эле ошол өзүн тарбиялоонун артында балдарга дагы үлгү болуп, ошол стресстин алдын алуу жолдорун үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Азыр интернет тармагында өтө көп маалыматтар бар. Арыктатуучу дарылар, арыктатуучу көнүгүүлөр же болбосо эми айта берсек аябагандай көп. Алма уксусу ошол эле. Негизи интернеттеги кандай маалыматтарга ишенүүгө болот, кандай маалыматтарга ишенбөөгө болот? Ишенбешибиз керек. Азыркы учурда аябай маалыматтар көп. Адам деле башы айланып калды, эмнеге ишенем, эмнеге ишенбейм деп. Бир карасаң алма уксусу пайдалуу, анан дагы бир-эки күндөн кийин карасаң уже алма уксусун ичпеңиздер, ал зыян деп. Ошондой информациялар көп. Биз анын баарын фильтровать этишти билишибиз керек. Негизи арыктатуун, эгер биз ошол чудо таблеткаларды ичип арыктасак, анда мен ойлойм бизде семиз адам болмок эмес. Арыктатуучу эң оңой жол бул оозду эле тыйыш керек. Анан жеген тамагыңды, тарелкаңды карап коюшуң керек. Эмне жеп атасың? Белок, углевод, май, жашылча жемиш. Туура соотношениеде болсо, сен семирбейсиң. Экинчи бул кыймыл аракет. Биз азыр ушунчалык жалкоо болуп калдык. Кыймыл аракетти көбөйтүшүбүз керек. Анан уйкунун нормасын сактасак эле бизде ашыкча салмак менен проблема болбойт. Жаш балдардын иммунитети дагы азыр өтө төмөндөп кеткендер көп да, мисалга. Кантип көтөрүүгө болот? Үй шартында эле балдардын иммунитетин көтөрүүгө болобу? Иммунитет бул баланын ооруларга туруштук бере ала турган куралы. Иммунитетти көтөрүү үчүн көп ата-энелер сурайт, кайсы витаминди берсем болот? Же болбосо аптекага барат дагы, мен балам иммунитет түшүп кетти, мага бир витамин бериң деп. Бул сыйкырдуу таблетка эмес иммунитет. Баланын иммунитети үйдө башталат. Үйдө дегенде баланын иммунитети бала жеген тамак аштан башталат. Анан баланын жашоо образынан башталат. Эгер балаңыз күнү түнү телефондо отурса, же болбосо балаңыз телефондо отурган аз келген чипсы, колбаса, сосискалар менен азыктанса, анысы аз келген уйкусу дагы начар болуп, мисалы саат 2-де, 1-де уктаса, анда биз кайсыл иммунитет жөнүндө сөз кылабыз. Бул деген ата-эне биринчи учурда барып сыйкырдуу таблетка издебей, үйдөн иммунитетти көтөрүш керек. Бул иммунитетти көтөрүү үчүн акча каражат кереги жок. Иммунитет көтөрүү үчүн ата-эненин осознанный тандоосу керек. Балаңыздын уйкусун оңдоңуз. Бала 10-дон кеч жатпаш керек. Балаңыздын жеген тамагын караңыз. Биз ойлойбуз да, мисалы, балам курсагы ток деп, бирок ал курсагын эмне менен тойгузду? Баланын курсагы ток, бирок клеткалар ачык калганын биз эске албайбыз. Клеткалар эмнеге ачык калат? Баланын курсагы ток, ооба. Себеби дегенде бала печенье, чипсы, колбаса, сосискалар менен азыктанып алды. Ооба, курсагы ток. Бирок ал жерде канчалык деңгээлде витамин, минералдар, клеткага керектүү заттар баланын организмине кирди. Ошону эске албайбыз. Андан кийин баланын ошол гаджеттерде отурганы, бул деген кыймыл аракеттин аз болгону. Канча балаңызда кыймыл аракет көп болсо, ошончо балаңыздын кан айлануусу жакшы болуп, ошончолук балаңыздын иммунитети дагы жакшы болот. Бул жерде эч кандай сыйкырдуу таблетканын кереги жок. Ушул 3 нерсени эле эске алып, 3 нерсени эле, уйкуну, тамак ашты, баланын жашоо образын карап койсоңуз, иммунитет менен проблема болбойт. Ошол эле учурда айтып калдыңыз, сосиска, колбасаларды көп беребиз депчи. Аны менен катар азыр коомдук жайларга тамактанууга барганда дагы сөзсүз түрдө балдарга фирисат беребиз да. Анткени ал балдардын сүйүктүү тамагынын бири болуп.
Ошол эле учурда ага кошо суусундуктарынын эң жакшы көргөнү бул кола болуп эсептелинет. Биз балдарды бул нерседен тыюу үчүн кандай аракеттерди көрүшүбүз керек жана булардын балага тийгизген ден соолугуна зыяны канчалык деңгээлде чоң? Буларды тыюу үчүн мен ойлойм биз бир Африкага барып жашашыбыз керек го деп. Себеби дегенде тыюу мүмкүн эмес. Мен өзүм балдарым деле жейт буларды. Өзүм балдарыма деле толук тыя албайм. Себеби дегенде азыр биздин бул нерсе бардык жашообузду каптап келет. Той топур болот, туулган күн болот. Сөзсүз бир айда бир качап кафеге барасың, балаңы алып алып. Бул нерсени азайтууга мүмкүн. Мисалы ошол эле коланы үйгө албоо, үйдө ичпөө, жок дегенде үйгө албоо. Жок дегенде ошол фрилерди мисалы бир айда бир жолу алып берүүгө өзүңө сөз берип, балаңа дагы түшүндүрүп айтып, ошол эле гамбургер, ошол эле чипсыларды макул же, бирок бир айда бир. Запретный плод сладок дейт го, канча адам баладан бекиткен сайын балага ошончо жегиси келип, айласын табат, алып жейт. Бирок сен уже аны билбей каласың да. Ошондуктан балага бардык нерсени тыйып, аны алдан арылта албайсың. Эң негизгиси жок дегенде үйгө албагыла ал нерселерди, анан график түзүп алгыла, хотя бы бир айда бир макул фри же, гамбургер же деп. Врачтын көзөмөлүсүз эле өз билемдик кылып балдардын иммунитетин көтөрүүгө же болбосо ошол эле D3 витаминдерди алып берүүгө болобу? Менин оюмча витамин деле туура эмес берсе бул уу болуп эсептелет. Витамин деп эле ойду келди берген туура эмес. Витаминдин деле өтө көп противопоказаниялары бар. Себеби дегенде витаминдин баягы артык кылам деп тыртык кылуу кереги жок да. Витамин берип балам иммунитетин көтөрөм, же болбосо могу досум могу витаминди бериптир, анан ал фирмадан могу витаминди алдым деп биз азыр көп го. Витаминдерди ойду келдүү берүү бул таптакыр туура эмес. Балага эмне жетпегенин билип туруп, врачтын көзөмөлү менен берген витаминдин пайдасы көбүрөөк деп эсептейм. Себеби дегенде ойду келди берген витаминдин балага тийгизген, организмине тийгизген зыяны аябай көп. Ошого биринчи дарыгерге барып, баланын эмне жетишпегенин, канчалык дозада берүүнүн чечиш үчүн врачтын көзөмөлүнөн кийин берген жакшы. Төрөттөн кийин организмди калыбына келтирүү үчүн кандай тамактанууларды сунуштайсыз? Бардык эле эне төрөгөндөн кийин баары эле көңүл буруу, вниманиянын баары балага кетип калбайбы? Бизде баланы карагыла, балага эмне жетпей атат, балага кайсы витаминди беребиз, кандай кылып чоңойтобуз деп. Бирок эң негизги энени унутуп калабыз да. Эне келип эле ошо баланын түйшүгү менен эле эч ким аны сурабайт. Сен каның кандай болду? Төрөттө көп кан жоготтуң эле, каның түшүп кетпедиби деп байкуш эне турганда башы айланып, түнү күнү уктабай, уйкусу начар болуп, тамак жесе жейт, жебесе жебейт. Эң негизги биринчи кыйналган бул жерде эне болот. Баланы да караш керек. Ооба, бул жаңы төрөлгөн наристе. Бирок ошол бала жакшы чоңоюу үчүн балага кам көргөн эне дагы дени сак болуш керек да. Эненин биринчи төрөттөн кийин эненин каны түшүп кетет. Себеби дегенде ар бир аял төрөттө кан жоготот. Азбы көппү, бирок ал канын жоготот. Анысы аз келгенсип сүт менен балага дагы азыктандырып атканда каны кетет. Апанын балага жараша витамин, минералдарды сооруп алат ал наристе. Анан энеде баардык нерсе жетишпей калат. Ошон үчүн апа төрөгөн аялдын чачы түшөт, тырмактары түшөт, уйкусу начар болот, семирип баштайт, түнү туруп анан ночной жор деп коет, түнү туруп жеп башташат. Бунун баардыгы эненин организми стресске учураган. Кайсыл стресс бул? Кандай стресс болуп алып төрөйт. Андан кийин ошол баягы жаңы төрөлгөн ымыркайдын кароо, аз келгенсип башка балдары дагы бар, аларды да караш керек. Негизи эле менин эң биринчи кеңешим жаңы төрөгөн апаларга, энелерге биринчи өзүңөрдү карагыла. Дени сак эне, дени сак бала. Эң биринчи врачка барып, каныңарды текшертип, аз кандуулугуңарды толуктап, витаминдерди ичип, витамин D, темир,
цинк, витамин С, ушуга окшогон коллаген, ошого окшогон витамин минералдарды ичсеңиздер, послеродовой период деп коет, төрөттөн кийинки периодуңуз жакшы өтөт, кыйналбай, эч кандай послеродовая депрессияга учурабай, башыңыз айланып алсырап, эч нерсеге көңүлүңүз жок, уйкуңуз начарлабай, өзүңүздү жакшы сезип, балаңызга дагы жакшы кам көрөсүз. Эгер сизде бүт витаминдер жетиштүү болсо, анан ошол балаңызга дагы жетиштүү болот. Эмне үчүн бизде балдардын көбүндө кан аз? Себеби дегенде энесинин каны аз. Энесинде кан аз болсо кайсыл темирди балага бере алат? Ошондуктан баланы эле карай бербей, ооба баланы да караш керек, бирок апаны дагы карап койгула. Дайыма ооруй берген балдардан организминде кандай витаминдер жетишсиз болушу мүмкүн? Көпчүлүк учурда иммунитети начар балдардын эң негизги темир, витамин Д, цинк, анан баланын микрофлорасы начар болот. Темир, витамин Д, цинк жетишпейт, анан баланын микрофлорасы начар болот. Эгер адамда дайыма чарчоо, энергиясы бат, түгөнүп бат, өзүнүн стресске алып келүү көйгөйлөрү бар болсо, ал дагы витаминдердин жетишсиздигинен болушу мүмкүнбү? Ар бир симптом бул бир оорунун белгиси. Эгер сиз бат-баттан чарчап, алсыз болуп, энергияңыз жок болуп, бат-баттан стресс болсоңуз, биринчи барып каныңызды, анан щитовидная железа деп коет, калкан безин, ошонун гормондорун текшертиңиз. Зоб болушу мүмкүн, же болбосо анемия болушу мүмкүн. Буларды толуктасаңыз эле, ошол сиздин жашооңузду татаалдаштырган нерселер жоголот. Бул оңой эле нерсе. Эң биринчи бизге эмне жетпейт апаларга? Убакыт жетпейт. Бир аз убакыт бөлүп, өзүңүздү дарыгерге барып, өзүңүздү текшертип, ошол жетишпеген нерселерди толуктасаңыз эле, сиздин жашооңуз башкача краскалар менен башкача жашап каласыз. Өзүңүздү кыйнабай, күчкө салып, алыңыз жок болсо дагы өзүңүздү мондай кылып кармап тур, сен буну кылышың керек эмес. Турганда эле өз калоосу менен, өзүңүздүн калооңуз менен, энергияңыз менен рахаттануу менен ар бир ишке. Айтат го, апанын настроениясы жакшы болсо, үйдө баардын настроениясы жакшы болот деп, үй жаркылдап калат деп. Ошондуктан бул сизге эле эмес, бул бүт үй бүлөңүздүн атмосферасына таасир берет. Сиздин настроенияңыз жакшы болсо, ден соолугуңуз жакшы болсо, бүт үй бүлөңүздүн баардыгынын көңүлү ачык, үй бүлөңдө атмосфера сонун болот. Жогоруда сизди массажист катары дагы тааныштырып өттүм. Суроолорум ошол тууралуу болсун. Бала төрөлгөндөн кийин канча убакытта массажга кайрылуу керек? Негизи массаж бул табигый жол менен баланын ден соолугун чыңдоо ыкмалардын бирине кирет. Мен массажды аябай жакшы көрөм. Массаж жаман көргөн адам жок болсо керек. Чоңдор деле, кичинекейлерде де, жаш балдар деле жакшы көрөт. Негизи профилактика түрүндө, эгер баланын ден соолугу чың болуп, эч жери оорубаса, 1 жашка чейин 4 жолу кылуу зарыл. Бул деген 3 айда баланын мойнунун булчуңдары жакшы өсүп, өрчүп, жакшы түптөлүш үчүн, мисалы башы шылкылдабай, же болбосо гипертонус, гипотонус деп коет, мойнунун булчуңдарынын тонусу көп болуп же аз болуп, ошолордун алдын алуу үчүн. Экинчи бул 6 айда, бала уже отуруп баштайт 6 айда, ошол отурганда белинин булчуңдарын чыңаш үчүн. 9 айда бала эмне кылат? Жөрмөлөп баштайт. Ошол жөрмөлөгөндө по-пластунски деп коет, баягы туура эмес жөрмөлөшөт, бир бутун сүдүрөп жөрмөлөшөт балдар, же болбосо туура эмес коюп жөрмөлөшөт, көчүн көтөрүп жөрмөлөшөт, кээбиркилер жөрмөлөбөй деле кое беришет. Ошонун туура жөрмөлөш үчүн, баланын булчуңдарына жардам бериш үчүн 9 айда, анан 1 жашта баланын басканда буту кыйшайбай, О-образный, же X-образный болбой, баягы ичкери карап басып калбаш үчүн, ошолордун алдын алыш үчүн 1 жашта дагы ошол массаж алып койсо жакшы. Бул деген 1 жашка чейин 4 жолу массаж алса, бул өтө балага пайдалуу. Жогоруда айтып калдыңыз, буту ичке карап басып калуу депчи. Балдар 4 жашка, 5 жашка чыгып кетип, бирок ошол учурда буту ичке карап басып калса, массаж алса кеч калбайбы? Негизи канча эрте алса, ошончо жакшы. Эми бул ичке карап басканды бир күндө эле ата-энеси байкабайт да, мисалы 1,5 жашында, 2 жашында байкайт, анан ошол бойдон өзү оңолот деп жүрө берет, уже 4-5 жаш болуп кетет. Бул жерде массаж эле эмес, ЛФК деп коет,
лечебная физкультура, физия процедуралардын жардамы менен оңдосо болот. Бирок бир аз көбүрөөк убакыт кетет. Бирок ошол дагы болду уже 5-ке чыгып калдым, ушу ойдон калды деп таштап койбой, дарыласа болот. Бизде көп айтышат го, төрөттөн кийин тердесең жакшы болосуң, тердешиң керек дегенчи. Менимче ошого утурлай суроо берип атам да негизи. Аны жөн эле тердеп деле массажсыз деле жакшы кылса болот. Бул жерде мисалы апанын эгер витамин Д жетишсиз болсо, кальций жетишсиз болсо, темир жетишсиз болсо, баягы төрөттөн кийин сөөгү, муундары өтө алсыз болгон учуру болот. Мисалы симфизит болуп төрөгөн аялдар бар. Ошого зыянын келтирип албаш үчүн баягы канчалык сөөк чоңоёт, төрөлгөндө бала төрөп атканда канчалык сөөктөр деформация болот, ошолор калыбына келиш үчүн организмге пока тийбей эле туруш керек 6 айга чейин. Анан чилдетер деген бул эгер сиз кыркыңызды жакшы чыгарсаңыз, колуңузду мындай музак суга салбай, өзүңүздү урунду кылбай, ал тери өзү эле кетип калат, өзү эле чыгып эле өзү эле кетет. Мисалы ошондой кылып атайын чилдетерге барып, атайын чыгарбай деле калыбына келсе болот. Үй шартында деле калыбына келсе болот. Ошол эле учурда үй шартында балдарга өзүбүз билемдик кылып массаж жасасак, биз балдардын ден соолугуна зыян тийгизип алышыбыз коркунучтабы? Коркунучта. Себеби дегенде баланын жасабай турган жерлери бар. Балага денесинде тийбей турган жерлери бар да. Мисалы бездери бар, омурткасы, мойнунун алды жагын баланыкын таптакыр тийгени мүмкүн эмес. Себеби ал жерде вилочковая железа деп коет, тимус. Аны эгер кокусунан бир повреждение кылып алсаң, баланын иммунитети аябай түшүп кетет. Ошого үй шартында кылсаң болот. Специалисттен, мисалы, бизде именно ушундай бизге келип атайын массаж ала албаган, алыста региондордо турган апаларга 3-4 баласы барын, бир баласын көтөрүп баарын алып алып келген шарты жок болгон апаларга, финансовый жактан шарты жок болгон апаларга бизде балама массаж деген курс бар. Бул деген онлайн түрдө өзүңүз эле үйдө профессионалдуу массажисттер кандай үйрөнсө ошондой үйрөтүп, бирок балдарыңызга жасай турган массаж, специалисттин көзөмөлү менен, көзөмөлүндө үйрөнүп, балдарыңызга жасай турган массаж курстары бар онлайн. Ушуну эске алып биз атайын ушул курстарды алып чыкканбыз. Мен аябай биз командировкаларга да көп барабыз региондорго. Бир барганда бизде 60, 70, 100гө жакын балдарды көрөбүз, бирок баарына физикалык түрдө физически жетишпейбиз да. Анан аябай көп директке жазышат, мен сизге жетпей жатам, кандай кылсам болот, эмне кылсам болот деп. Ошолордун баарын эске алып мен профессионалдуу массажисттерди окутам. Ошол профессионалдуу массажисттерди кандай окутсам, апаларды дагы ошондой үйрөтүп, бирок үй шартында өздөрүнүн балдарына арналган массаж курсубуз бар, балама массаж деген. Ошону колдонуп жасаса болот. Жакшы. Аутизм, ДСП менен ооруган балдар дагы келип кайрылат да. Анан сиздин эң эсиңизде калып, жана эң жакшы жыйынтык көрсөткөн кардарыңыз болду эле? Андайлар көп эле болгон. Элхамдулиллах, Аллахыма чексиз шүгүр. Мен ушул кесиптин ээси кылып балдарга жардам берген, мүмкүнчүлүк берген биз себепкерлербиз, баары Аллахтын колунда. Биздин эң башкы максатыбыз ушул ким келбесин, кандай бала келбесин, колубуздан келген жардамыбызды берүү. Кээ бир учурда ушундай тяжелый балдар келет, аларга ойлонуп каласың да, кандай кылып дагы жардам берсем деп. Бирок ошол кылган ишибиздин, жумушубуздун аракети Аллахыма шүгүр, ушул 16 жылдан бери жакшы жыйынтык көрүп келебиз. Себеби дегенде ойлойм, биз ниетибиз түз деп. Ниетиң түз болсо, Аллахым ушул бар ниетине жараша болот экен. Биздин эң башкы максат ушул балдарга жардам берүү. Болгон төрөлгөндөн баштап бир кыз келет эле. Төрөлгөндөн деген бул 2 айдан баштап. Келгенде эми эч кандай эмеси жок да, признактары болбойт. 2 айлык балада кандай мындай аутизм деле белгилери болбойт, ДЦП деле белгилери болбойт. 2 айлык бала, кыз келген. Анда мен жаңы иштеп баштаганыма бир 3-4 жыл болгон эле. Мен өзүм массаж кылып жүрдүм. Анан 6 айда келди. 6 айда баягы бала, баягы эле 2 айлык бойдон да, мындай мойнун кармай элек. 6 айда уже отуруп калыш керек, отура элек.
Анан биз реабилитацияны баштадык. Уже бизде невропатолог дагы бар. Ошол невропатологдун консилиуму менен боботерапевт бар. Ушулар менен кошо реабилитация жасап баштагандан кийин ал бала, ал кыз 1 жаш болду. Бирок 1 жашта уже баса элек. 1 жашта уже баягы 6 айлыктарда эми отуруп баштады. Эми жүрмөлөйүн деп баштады. Ошентип апасынын дисциплинасын кармап, ушу апасынын аракети менен калтырбай алып келген. Биздин аракетибиз менен, анан Аллахымдын буйругу менен ал кыз 2 жашка жакын басты. Бирок бул жерде экинчи проблема пайда болду да. Ал кыз бастырдык деп сүйүнүп жатсак, ал кызда анан аутизм бар экен да. Аутизм рас деп коет. Рас деген диагноз коюлбайт өзү 2 жашында, бирок признактары уже болгон да. Баягы чакырсаң карабайт, өзү менен өзү. Ушунчалык жоош деп ойлойт элек, баягыны көрсө ал деле бир коркунучтуу признактар, белгилердин бири экен да. Анан баягы кыз 3кө толду. 3кө толгондо, 2ге толгондо эле биз реабилитациясын баштадык. Уже баягы сенсорная интеграция, биотерапия деп коет, массаж. Бирок 4 жашка толгондо рас деп диагноз коюлду. Эсептесем, ушул 4 жылдан бери бизге келет экен да. Бирок альхамдулиллах, жылыш жакшы. Толук кандуу рас жакшы болду деп айта албайм, бирок кыз акырындап сүйлөп, өзүн тейлеп, адамдар менен коммуникациясын түзүп баштады. Жакшы, бирок азыр деле токтобой ошол кыздын реабилитациясы жүрүп жатат. Машалла. Аллах шифасын берип берсе, эл катарына кошулуп кетсин деп тилейли. Кандай массаждын түрлөрү бар? Жана кайсы түрү кандай ооруларга же болбосо адамдын денесиндеги кандай нерселерге жардам берет? Массаждын биринчи профилактикалык массаж бар. Бул деген эч жери оорубаган, бирок ооруп калбайын деп алдын алган балдарга арналат. Профилактика бул эч жери оорубаган балдар келип алып кетишет. Азыр ушунчалык адамдар, апалар ушунчалык сүйүндүрөт. Мен жаңы башта иштеп баштаганда массаждын эмне кереги бар? Массажсыз деле чоңойгон балдар деп көп айтчу эле да. Бирок азыр апалар ушунчалык осознанный деп коет го, осознанный болуп калышты. Төрөлгөндөн кийин эле 2,5-3 ай болгондо уже өздөрү эч жери оорубаса деле балдарын массажга алып келишет. Бул өтө кубандырат. Мен ойлойм, мен эң негизги максатыма жеттим деп. Себеби дегенде мен жаңы ачканда мен ойлойт элем, ар бир апа ушуну түшүнсө экен, ушул массаждын пайдаларын түшүнүп, өзү эле билип алып келсе экен деген ой тилегим бар эле. Альхамдулиллах, азыр көпчүлүк апа осознанный болуп өздөрү профилактикага алып келип калышты. Анан лечебный массаж бар. Лечебный деген бул дарылоо массажы. Эгер балада дисплазия, гипертонус, гипотонус, кривошея, ошого окшогон эмелер болсо, двигательное нарушение, ошого окшогон диагноздар болсо, бул лечебный, то есть бул дарылоочу массаж. Анан коррекционный массаж бар. Коррекционный деген бул коррекция кылат. Мисалы, балада сколиоз, омурткалар кыйшайып калган болсо, буту майтаман болсо, искривление, О-образный, X-образный искривлениялар болсо, бул коррекция кыла турган коррекционный массаж бар. Баланын булчуңдары өспөй калыптыр деп айтабыз да. Бул өспөй калуусу эмнеден улам болот? Булчуңдар менен сөөктөр негизи тең өсүш керек да. Кээ бир учурда болот, сөөктөр тез өсүп кетип, булчуңдар калып калат. Бул деген балага витамин, минералдар жетишпейт. Бул деген балага темир жетишпейт. Себеби дегенде белок аз балада. Бул деген балага кальций жетишпейт, магний жетишпейт, витамин D жетишпейт. Биздин булчуңдар өз белоктон турат да. Белок аз жейт бала, мисалы тамактануусу начар. Ошол учурда баланын мисалы сөөгү өсүп туруп, булчуңдар өспөй калган учурда бала уже кыйшайып баштайт да. Баягы сөөктөр бүкүрөйүп баштайт, буттары да кыйшайып баштайт. Өсүп өрчүшү баланыкы начар болот. Ошондуктан баланын булчуң менен анан физикалык активдүүсү жок бала. Мисалы, көп кыймылдабаган баланыкы ошондой болот. Ошол учурда спортко бериш керек, баланын витамин, минералдарын толукташ керек. Тамактануусун жакшыртса, баары жакшы болот. Өсүп кетет. Негизинен ушу жөнөкөй эле ушу 6 айдан жогору барып жаткан балдарга канча сеанс алса жыйынтык болот? 1 сеанста эле жыйынтык болот. 1 сеанста эле билинет баланын. Биринчи сеанстан кийин эле бала жакшы уктайт, бала спокойно болуп калат, аппетит ачылат. Анан 1 курста уже жакшы жыйынтык алса болот.
Биздин бүгүнкү берүүбүз дагы аягына келип аяктап атат. Убактыбыз жетип атат. Ошондуктан биздин коомдогу апаларга, мамычкаларга кайрылууңуз болсо айта кетсеңиз болот. Биз балдарга кымбат оюнчук эмес, эң негизги балдарга ден соолук тартууласак жакшы. Ден соолук, баланын ден соолугу чың болсо, эненин, атанын дагы көңүлү тынч болот. Ата эненин көңүлү тынч болсо, бул коомубуздун дагы жакшы түптөлүшүнө алып келет. Ошондуктан эң биринчи ден соолукту карайлы. Ден соолук болсо баардык нерсе өз ордунда болот. Эң биринчи байлык ден соолук деп жөндөн жөн айтылган эмес. Ошондуктан баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ден соолуктарыңыздарды караңыздар. Азыр ден соолукту караганы, ден соолукка маани бергени эң Жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Эң жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Чоң рахмат. Бизди калтырбай көрүп жаткан ар бир мамычкага ден соолук каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Фероза эже атайын оштон келип олтурат. Ишиңизге ийгилик, бар болуңуз, көп адамдарга пайдаңызды тийгизип, Аллах таалам сизге ушундай мүмкүнчүлүк бергенине да шүгүр. Адамдарга пайдаң тийсин деп жараткан экен. Пайдаңызды тийгизип жүрөсүз. Атайын оштон бери келип биздин мамычкаларга билимиңиз менен, өзүңүздүн билген нерселериңиз менен бөлүшүп жатканыңызга дагы Аллах ыраазы болсун. Мындан ары да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Өсүп өнүгө бериңиздер. Ал эми бизди калтырбай көрүп жаткан мамычкаларга, жалпы ата энелерге, коомдогу инсандарга ар бириңиздерге ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт. Бизди калтырбай көрүп, дагы кандай врачтарды же болбосо дагы кандай пайдалуу маалыматтарды күтөсүздөр, комментарийге жаза кетиңиздер. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.